Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Каракол шаарындагы номер 23 мекемесинин жаңы имараты пайдаланууга берилди. 200 орундуу объект 1,5 гектар аянтты ээлеп, анын курамына административдик жана режимдик корпустар, чарбалык кампалар жана 3 кабаттуу кызматтык турак жай кирет. Соттолгондорго, айыпталуучуларга жашоо ичиндеги жашоо шарттары оңолду. Эмеректер бир жаңыланды, ошону менен бирге эле кызматкерлерге дагы иштөө жакшы болду, жакшылтылды, спорт аянтчалар курулду, жашаганга үйлөр курулду, эмеректер менен баардыгы толук кандуу камтылды. Азыркы учурда 200 орунга ылайыкташтырган. Режимдик корпуста коопсуздук чаралары күчөтүлүп, камералар, жарык жана желдетүү системалары менен камсыздалып, санитардык гигиеналык талаптар толук эске алынган. Айыпкерлерге же соттолгондорго өзүнүн аянтчалары бөлүнгөн. Мыйзамда көргөзүлгөн аянтчаларга бүт баары дал келет. Мурунку мекемеде болсо мындай кишилер көп болуп калганда лимитке батпай калган учурлар болгон. Азыркы учурда буякта уже талапка жооп берет. Бул айгай бергич. Азыр буякта деген ар бир буякта бекиген кызматкерлердин өзүнүн колдорунда да басып да чакырта алат. Ар кандай кооптуу учурлар жаралып калса. Ар бир кызматкерлердин иш бөлмөлөрүндө дагы жайгаштырылган кнопочный айгай белги бергич. Ар кандай автоматташтырылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 23 мекемесиндеги жаңы имаратта жалпысынан 350 видеокамера орнотулган. Мына ушундай 24 саат бою бардык имараттын корпустарында тынымсыз видео байкоо жүргүзүлүп турат. Бул жакта белгилей кетсек, режимдик корпус, тактап айтканда жаза өтөө камераларында дагы видеокамералар орнотулуп, алардын жазасын өтөп жаткандардын ар бир кыймыл аракетин бул жактагы атайын кызматкерлер көзөмөлдөп турушат. Ал эми бул жактагы кызматтын иш аракети борбордук аппараттын көзөмөлүндө. Административдик имарат 3 кабаттан туруп, кызматкерлердин натыйжалуу иш алып баруусу үчүн бардык шарттар бар. Долбоор 2 жылдык мөөнөткө пландалып, бирок курулуш иштери өз мөөнөтүнөн мурда аяктады. Ар бир арматура, бетон, кирпичтери бардыгы көзөмөлдөнүп, лабораториядан өтүп, лабораториядан актылар алынып, ошонун негизинде анан уланып атты да. Ар бир жатакта кармалгандарга өзүнө чарчы метр бөлүнүп берет. Анын ичинде ошо дем алуусу, жүрүп туруму, ошонун бардыгы каралат да. Ал нормада бар. Ошо норманын негизинде бул курулуш иштери долбоорлонуп, курулуп салынды да. Жаңы иш орду менен катар кызматкерлер турак жай менен да камсыз болушту. Алар үчүн курулган кызматтык үйдө 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер каралган. Иш чаранын алкагында аталган батирлердин ачкычтары ээлерине тапшырылды. Ак кызмат кылышыбызда өлкө жетекчисинин колдоосу. Урматтуу кесиптештер, мен учурдан пайдаланып дагы бир жолу сиздерден суранып, экинчисинен талап кылам. Мыйзамсыз иш аракеттен алыс болойлу. Өлкө жетекчиси бизди ушунчалык бардык тараптан колдоп атканда, биз колубуздан келишинче аракет кылып иштешибиз керек. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Каракол шаарындагы номер 23 мекемеси бүгүнкү күнгө чейин 1919 жылы курулган эски имаратта иш жүргүзүп келген. Кылымдан ашуун убакыт кызмат кылган бул имарат шаардын так борборунда жайгашып, ананда коопсуздук талаптарына толук жооп бербей калган. Ошол себептен мекемени калаадан обочо жайга көчүрүү чечими кабыл алынган. Данагүл Алиева, ЛТР, Ысык Көл облусу.